Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгүнкү сабагыбыз 9-сабак. Өткөнкү биз 8 жана 7 сабактарда ширк жөнүндө мына сабак кылдык. Чоң ширк, кичинекей ширк тууралуу. Бүгүнкү сабагыбыз ошо чоң ширк, кичинекей ширк деги эле жалпы ширктин коркунучу тууралуу. Албетте, мына биз көп эле сабактарда айтып кеттик, бул ширк күнөөсү өтө чоң күнөөлөрдүн бири, балким ошо чоң күнөөлөрдүн алдында турган ширк күнөөсү. Эгерде чоң ширк боло турган болсо, бул адамды толугу менен динден чыгарат. Эгерде кичине ширк боло турган болсо, адамдын динин ыйманы алсыратып, ыйманына чоң доо кетирет. Ошондуктан ар бир мусулман, эркекпи, аялбы, ушул ширк күнөөсүн билгенден кийин, мунун коркунучун сезгенден кийин, бул күнөөдөн сактануу ар бир мусулмандын милдети. Алла Таалага дуа кылып, жалдырап, ушул күнөөдөн мени сакта деп, жана ошол менен биргеликте илим алып, ошол ширктен сактануу жолун издешибиз керек. Тавхидти үйрөнүшүбүз керек. Тавхидти буза турган ширктен сактанып, анын илимин алышыбыз керек. Антпесе бул күнөө адамдын жүрөгүнө кирип, амалын буза турган болсо, ыйманын буза турган болсо, эгерде чоң болсо жана айткандай, түбөлүктүү азапта калат. Эгерде кичине болгон болсо, чоң зыянга учуратат. Ошондуктан ар бир мусулмандын милдети мына ушул нерседен сактануу. Сактаныш үчүн эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө илим алабыз, Алла Тааладан жардам сурап жалбырайбыз. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша". Аллах субхана таала өзүнө шерик келтирилген күнөөнү эч качан кечирбейт. Андан башка күнөөлөрдү кааласа кечирет деп атат. Мына бул сүрөдөн аяттан байкагандай эле Аллах субхана таала ширк кошулган күнөөнү эч качан кечирбейт деп атат. Бул чоң ширк жөнүндө айтып атат. Эгерде ким бул жашоодо чоң ширк кылып туруп, анан ошол бойдон Алла Тааладан кечирим сурабай, тобо кылбастан өтүп кеткен болсо, анда Аллах субхана таала кыямат күнүндө ал адамдын күнөөсүн кечирбейт. Анткени ал бул дүйнөдөн ыймансыз, мусулман эмес акыбалында өтүп кетти. Ошол себептен кыямат күнү Аллах субхана таала кечирбейт. Андан башка, ширктен башка динден чыгарбаган күнөөлөрдү Аллах субхана таала кааласа кечирип коюшу ыктымал, өзүнүн ырайымына алып. Кааласа ошол адамды ошо күнөөсүнүн деңгээлинче азаптап, акыры болсо дагы тозоктон чыгарып бейишке киргизет. А бирок ширк күнөөсүн Аллах субхана таала эч качан кечирбейт. Мына ошондуктан ар бир мусулманга ушул нерсени билгенден кийин ширктен коркуу бул милдет, парыз болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Имам Ахмадтын муснадында келген хадисинде өзүнүн сахабаларына кайрылып айтып атат: "Мен силер үчүн өтө корккан нерсе бул кичине ширк" деди. Сахабалар сурашты: "Ал эмне?" дегенде, "Рия" деди. Бул эл көрүш үчүн, эл макташ үчүн, эл угуп мени мактасын, жактасын деген кылынган ибадаттар. Ибадатты Алла Таалага эле кылат, бирок ошо элден түрткү алып, элдер ушу мактаса, элдер ушу мени карап суктанышса, ушу ибадатын кооздоп кылган адам да. Мына ушул нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына корккон. Сахабалар кимдер? Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таалим алган адамдар. Мына ошончолук даражалары, деңгээлдери бийик адамдар болсо да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларына ушул корккон ушул күнөөнү. Эми биз өзүбүз акыбалыбызды салыштырып көрөлүбүз. Сахабалар кимдер, биз кимдербиз? Сахабаларга ушунчалык деңгээлде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коркуп аткандан кийин биз андан бешбетер көп деңгээлде биз бул күнөөдөн коркушубуз керек. Өзүбүздү сакташыбыз керек. Антпесе шайтандын тору, шайтандын ыкмасы, айласы өтө көп. Ал Алла Таалага касам ичип айтып атпайбы шайтан? Мына адамдын оң жагынан, сол жагынан, аркасынан, астынан, бардык тарабынан келип азгырам деп атат. Демек шайтан адамды жөн койбойт. Адам эч качан мактанып азгырылбаш керек. Мен мусулман болдум, мен үйрөндүм, динге кирдим, же болбосо тавхидти үйрөндүм, мага эч ким зыян келтире албайт деп. Жок, адам баласы эч качан өзүн мактап, өзүн мындай тынчтыкта сезбеш керек. Анткени шайтан бирде болбосо бирде өлгөнгө чейин азгырып жүрүп өтөт шайтан. Ушул адамды дининен чыгарайын, дининен чыгарбаса ыйманын алсыратайын деп болгон күчүн баары жумшайт да. Ошол себептен күнү түнү адам баласы Алла Таалага жалдырап, Алла Тааладан сурап, шайтандан мени корго, ширктен мени корго, ширктен мени сакта деп жалдыраш керек. Илимин күчөйтүш керек, ошо алган илимине амал кылып, шайтанга туруштук бериш керек.
Мына биз эмес, Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим сүрөсүндө Аллах субхана таалага жалдарып кайрылып атат. Ваджнубни ва бани ан на'будал аснам деп. Ибрахим алейхиссалам бул ким? Бул эң атактуу чоң пайгамбарлардын бири. Балким ушу таухидти кармануу боюнча атагы чыккан имамул муахидин деп коет. Муахидтердин имамы аталган Ибрахим алейхиссалам өзү үчүн жана балдары үчүн ушул ширкке кирип кетүүдөн коркушкан. Ошол себептен Алла таалага дуа кылып атат. Мени жана менин урпактарымды, балдарымды ушул бутпарастарга сыйынып кетүүдөн сактагын деп Алла таалага кайрылып атат. Бутпарастарга сыйынуу эмне? Бул ширк. Хайкелдерге, бутпарастарга сыйынуу. Мына ушундай кылып Ибрахим алейхиссалам Алла таалага жалдыраган. Эми пайгамбар башы менен ушул Ибрахим алейхиссалам Алла таалага жалдырап аткандан кийин биз карапайым адамдар эмне кылышыбыз керек? Биз күнү түнү жалдырап ыйлашыбыз керек. Күнү түнү суранышыбыз керек. Коркушубуз керек бул күнүдө. Ошол себептен Ибрахим ат-Тайми деген чоң табиин киши болгон, сахабалардын шакирттеринин бири. Ошол киши мына ушул аятты окугандан кийин ошол айтып атпайбы? Ман я'манул бала бa'da Ибрахим дейт. Эми Ибрахим алейхиссаламдан кийин ушул баледен ким коркпой жүрө алат? Ушул баледен ким сактанам деп мындайча айтканда кепилдик берип, тынчтыкта жүрө алат деп атат. Бул ширк балеси да, бул кайсы бале жөнүндө айтып атат? Бул ширк балеси жөнүндө айтып атат. Ширк деген бул балелердин энеси, эң чоң бале бул. Адам баласынын башына түшкөн. Мына ушундан ким ошо Ибрахим алейхиссаламдан кийин тынч жатып, мен ушундан сактана алам, мага жетпейт деп ким айта алат деп атат ошол табиин киши. Албетте эч ким айта албайт. Ибрахим алейхиссалам ушинтип дуа кылгандан кийин биз андан да көп дуа кылып, Алла таала андан да көп жалдырап ыйлашыбыз керек. Бул өтө коркунучтуу. Мына керек болсо Аллах субхана Куранда айтып атат. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِي مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِي مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Мына Аллах субхана таала бул аятта ачык эле айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып атат. Сага дагы буйрук келди, вахий келди, жана сенден мурункуда пайгамбарлар ушундай вахий келген. Кандай вахий ал, кандай буйрук? Ла ин ашракта, эгерде ширк келтире турган болсоң, Алла таала шерик кошо турган болсоң, ла ихбатанна амалука. Ошо сенин кылган бардык амалдарың жуулуп жок болуп кетет. Вала такунанна минал хасирин. Жана ошондой эле жоготуучулардын катарына киресиң деп пайгамбарыбызга Аллах субхана таала Куранын аятын түшүрүп атат. Эскертип берип атат. Мына сенден мурункуларга да ушундай вахий кылганбыз, буйрук кылганбыз. Сага да ушундай вахийди, буйрукту айтып атабыз деп. Албетте пайгамбарлар бул ширк кылган эмес булар, эч кимиси. Бирок да пайгамбарларга кылган эскертүү андан кийинки үммөттөрүнө эскертүү. Пайгамбарлар ширк кылбаган пайгамбарлар Аллах субхана таала ушундай эскертүү берип аткандан кийин андан кийинки адамдар мындан ойлонуп, мындан сабак алыш керек. Мына пайгамбарга Аллах субхана кайрылып айтат. Эгерде ширк келтире турган болсоң, кылган иштериң жок болуп кетет. Анан жоготуучулардын катарына киресиң деп, мына тастыктап, бекемдеп айтып атат бул сөздөрдү. Мына бул аяттардан биз эмнени түшүнүп атабыз? Бул ошол ширктин коркунучтуу экенин. Ширк амалы өтө жаман болгон жана шайтандын эң алгачкы болгон куралы бул. Адам баласын ушул жол аркылуу азгырганга аракет кылат. Бул нерседен ушу бардык пайгамбарлар өз коомун, өз үммөтүн кайтарып, бардык пайгамбарлар өзүнүн коомун ушу таухидке чакырып, ширктен кайтарып келген. Ошол себептен ар бир мусулман ушул нерсеге көңүл буруп, ушул нерсени так билип, өзүн жана өзүнүн жакындарын, үй бүлө башчысы болсо бала чакасын, ата-энесин, туугандарын, эгерде илими жете турган адам болсо, жалпы тегерегиндеги аймагында жашаган бардык мусулмандарды ушул ширк күнөөсүнөн сактоого аракет кылып, аларга даават кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Күнү түнү дебей. Бир жолу айттым, эки жолу айттым дебестен, кайра кайталап айтып, анткени адам баласы алсыз, унутчак. Бир күнү бир нерсени кылат дагы, эртеси эскертсең макул дейт, бир күнү кайра кайталап коюшу ыктымал. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Тынымсыз эскертүүлөр болуп туруш керек. Ошондуктан мусулман бир туугандарым ушул нерсеге көңүл буралы,
өзүбүздөн баштап, жакындарыбыздан баштап аларга дават кылалы, тавхидти үйрөтөлү. Тавхидтин карама каршысы болгон ушу ширктен тыялы, ширктин коркунучун үйрөтөлү. Анан ошо менен биргеликте иншалла Алла таала кааласа жакшылыкка чакыруучу, жамандыктан кайтаруучу мусулмандардын катарына киребиз. Аллаху алам.